Мусафир болгон учурда 4 рекеттүү парыз намаздарында жергиликтүү жамаат менен намазды чогуу окуп калсак кантип окуйбуз? Мусафирлар кыскартып окушат го касыр кылып. Эчтеке эмес, жергиликтүү имамды карайбыз. Имамды карап окуйбуз. Имам муким болсо 4 окуйбуз. Имам мусафир болсо 2 окуйбуз. Айырмасы жок. Имамдын артынан биз ээрчийбиз, имамга карап намаз окулат. Түшүнүктүү? Бир киши мусафир болуп башка жерге барганда 15 күнгө чейин касыр намаз окуп жүрө берсе болот экен. Эгер убакыт кенен эле болсо, бардык намаздарын толук кылып окуса болобу? Жок. Бизде мусафир касыр окуштуусу азимат. Азимат рухсат деп коет да. Биздин мазхабтан башкалар бар го, аларда уруксат. Имам Шафилерде 4 рекет окуй берсе болот да. Bizde Hanafi mazhabda musafir 2-10 okugan mildеттүү. 4 okusa günökör olup kalat. Түшүнүңүзбү? Эгерде 4 рекет ошо мусафир эми 15 күнгө чейин ошо жерде жүрөт экен, толук эле окуй берейин, сообу көп болот деп ойлосо, жок, сообу эмес, күнөөсү болуу көп болот ага. Алла Тааланын бергенди 2 менен итте токтош керек. Эми 4 рекеттүү намазда вдруг ошону окуса, экинчи 2 рекетте каадада отурат го, каадага отурбай калган болсо, 4-чү рекетте окуган болсо кааданы, буну туган намазы болбой калат. Түшүндүңүздөрбү? Дагы бир жолу айтайын. Өзү мусафир пешинде 2 рекет окуш керек эле. Биздин шарияттын өкүмү мусафирга пешиндин фарыздын 2 рекет окуйт. Экинчи рекеттен кийин каада буга фарыз болуп эсептелинет. Мурда 4 рекет окуп жүргөндө экинчи рекеттен кийин каада важип болчу. 4-чү рекеттен кийинки экинчи каада ошол фарыз болчу. Эми бирөө жок мен 4 рекет окуймун деп экинчи каадада отурбай калган болсо, кандайдыр бир жаңылыш менен анда намазы болбойт муну. Түшүндүңүздөрбү? Кыскасы айтканда, мусафир бизде азимат, сөзсүз 2 рекет окуш керек. Мисалы, асыр намазынын убактысы чыгышына 1-2 мүнөт калганда намазды окуп баштап, биринчи рекеттин бүтүп, экинчи рекетте турганда шамдын азаны айтылып калса, мисалы, асыр намазынын убактысынын чыгышына, бүтүүсүнө деген экен да. 1-2 мүнөт калганда намазды окуп баштап, биринчи рекет бүтүп, экинчи рекет турганда шамдын азаны айтылып калса, намазды толук 4 рекет окуп бүтүрүп керекпи? Ооба. 4 рекет окуп бүтүрүп. Эгерде шамдын азанына чейин эле сиз Аллаху акбар деп баштаган болсоңуз, даже 1 рекет деле окуй эле келеңиз, макулбу? Шамдын азаны айтылып калды, 4-төн тең окуйсуз. Ошол күндүн, мисалы, азандан мурда эле сиз намазга киришкен болсоңуз, макулбу? Аны ошо толук менен бүтүрөсүз. Намаз кабыл болот. Бир таксыр айтты эле, эгерде биринчи рекеттин рүкүсүнө жетишсең, азан айтылса деле жетишесин, парыз кабыл болот деп. Дейт, биринчи рекеттин рүкүсүнө жетишсең, азан айтылса шамга деле жетишесин деп. Түшүнбөй ал. Кыскасы мындай туугандар, ошол күндүн асыр намазда азыр сиз айтып аткандай 1 рекет окугандан кийин азан айта берди. 4 рекетти толук окуйсуз. 1 рекет эмес, Аллаху акбар деп ниет кылып намазга киргенде азан айтылды. 4-төн тең окуйсуз, анан шам окуйсуз.